Aman tayo ke. Hazır жогоруда көп сөз айтылды элдик жөнүндө. Мындан туп-туура 1 жыл баштап ушундай бир суук кабар келген кездеки учур мүмкүн алдыбызда көз алдыбызда турат. Ушул жерге жерлеп атканда мен бир сөз айттым эле. Акындар көп болот экен. Акындар жамакчылар болот экен. Акындар баягы акындардын жазып койгон ырларын ырдаган акындар болот экен, ырчылар болот экен. Мына төгөрөгү төкпелип, сөзүн да өзү, обонун да өзү, аткаруучу да өзү, аспапты да өзү ойноп, бардык жагынан тегереги төп келип турган жигиттерибиз тилекке каршы чанда кездешет экен, өтө сейрек. Бул бир жагы, экинчи жагынан ырларын карап көрсөңүздөр философиялык маңыздары бар. Ырлар уйкаштык үчүн кошкон сөздөр эмес, терең бир турмуштук жашоодогу философиялык маңызы бар сөздөр болсо керек. Биз мына алып барып акынды айтабыз, философ акын деп бизди окуткан. Төкмө көп током жок деп токтогулду жоктоп жүрдүк эле. Ошол адамдын канча жашагандыгы маанилүү эмес экен. Адам артында эмне из калтырып кеткендиги маанилүү болсо керек. Биз Элмирбекти 42 жыл жашады деп айткандан алыспыз. Себеп Калыголдун чыгармаларын, Жусуп Баласагындын чыгармаларын бүгүн да окуп атабыз. Демек, Молдонияз Молдокылычтын, Токтогулдун, Барпынын, Тоголок Молдонун чыгармаларын бүгүн да окуп атабыз. Алардын аттары аталып, алардын чыгармалары окулуп аткандан кийин, демек алар биздин арабызда бар сыяктуу көрүнөт. Тирүү жүрүп пайдасы тийбеген инсандарга караганда өтүп кетсе дагы артында сөзү калган. Мындай бир уютку болгон, калкка кайрылган, жаштарга өрнөк болчу, ошол адамды адамгерчиликке чакыруу боюнча сөздөрү калган кишини кандай аны биз өлүк жан деп айтабыз? Андай болбойт. Тирүү басып жүрүп кайдыгер болгондор өлүк жан болушу мүмкүн. Бирок Элмирбек сыяктуу жигиттер булардын чыгармасы жаңырып турганда, булардын ырлары аттарылып турган мезгилде буларды тирүү катарында кабыл алышыбыз керек. Себеп ар бир өсүп келаткан муун ошол ырларга шыктанат, ошол ырлардан тарбия алат, ошол ырлар менен менимче кыргыздын нукура жүзүн көрүп, ошондой өсөт деген үмүттөбүз. Ошондой болот. Эми жараткандын маңдайына жазганды эч ким өзгөртө албайт экен. Өтө эрте кетти. Соңку биздин сапарыбыз алыска, ошол Кыргызстандан сыртта жүргөн кыргыздарга болду эле. Соңку сапарыбыз ушул болуп калды. Өкүнүчтүүсү, аябай өкүнүчтүүсү, бул жигиттин бүтүндөй жан дүйнөсү ооруп турган мезгил болду. Жалпы Кыргызстандагы апааттуу, андан башка апаат, ушул жан дүйнөнү ооруткан апаат болду. Мына ошого бир себепчи болуп калдыбы, жараткандын тагдырына баарыбыз моюн сунабыз. Аттиң деп бир каршы чыга албайбыз. Эми биздин артында калган инсандардын, жора жолдоштордун, шакирттердин эң негизги милдети ошол Элмирбек мырзанын айтканын айткандай, дегенин дегендей кылып аткарышкан аманат. Аманат мына балдары бар, кыздары бар, турган уруктары бар. Ошону бүтүндөй улуп, аманат катарында колдо көтөрүп жүрүш милдети гана калды. Аны канчалык деңгээлде аткарабыз? Буюрса
өз абийибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизге таандык болот. Рахмат, көп сүйлөгөнгө болот, том сүйлөсөң болот, бирок шартка байланыштуу сөзүмдү кыскартам. Элмирбек дайым чыгармасы тирүү болгондо тирүү бойдон жүрө берет деген ишенимим бекем терең. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар,